Үстүбүздөгү жылдын 25-майында интернет баракчаларына ысык көлдүн суусуз белгисиз зат менен булганып жатканы тууралуу маалымат жазылып чыккан. Бул маалыматты тактап, аныктоо максатында мамлекеттик экотех инспекциясынын Чолпон Ата балыкчы шаарлары жана ысык көл тоң райондору боюнча башкармалыгынын кызматкерлери капрес эс алуу жайына келишип, көлдүн суусун текшерип көрүштү. Сюда мы были приглашены по заявлению одного из отдыхающих. Ему показалось, что на озере появилась нефтяная пленка. При визуальном осмотре пленки обнаружено не было, а в воде присутствовали очень мелкие частицы, напоминающие частицы пыльцы растений. Нами отобраны пробы в 2 точках, и после анализов мы можем сказать достаточно точно, что это именно. Көлдүн үстүн караганда чындыгында майдын агымына окшогон көрүнүш байкалат. Бирок адистердин айтымында, эгерде май болсо, ал бир канча өңдүн түсүн бермек. Аталган инспекциянын инспектору Максат Кыштобаев учурда жаз айы өкүм сүрүп, бак дарактардын чаңдашы учуру болгондуктан бул жөн гана чаң экендигин айтып өттү. Май эмес да, май деген радуга болот да. Бул деген мына чаң. Көлдүн үстүндө чаң. Чаң болот мына май жок, көрдүңбү? Муну үйлөтсөң, муну аралаштырсаң дагы майдын өңү кетпейт да, бул жерденчи. Колуңар майланышкан жок? Мына кол майланышкан жок мына. Оюн майланып мына. Колум кытырга барат мына. Максат Кыштобаевдин айтымында буга чейин да көл үстүндө мындай көрүнүштөр байкалып турчу. Бул жөн гана чаң экендигин түшүндүрүп өттү. Көлгө эч кандай коркунуч жок. Муну биз биринчи эле жолу көргөн жокпуз бүгүн. Ар дайым биз көлдүн үстүндө же болбосо мынакей браконьерликке каршы рейдтерге чыкканда жаздын күндөрү биз мындай нерсени көп көрөбүз. Айрыкча ушу аба ырайынын бузулуп, алмашып кеткен убактарда, ошол убактарда көп ушундай сулчулар пайда болот да. Ана мынакей мен азыр айткым келет, мынакей артымды көрүп атасыздар, мынакей көлдүн үстүндө турабыз, ушу капрес эс алуу жайында. Эң көп көлдүн үстүнө чыкчу мынакей теплоход бул убакта уже көлдүн үстүндө жайнап калчу. Бүт теплоходдордун баарын кыдырып, оперативдүү түрдө балдар баарын теплоходдорду от алдырып, скутер, катерлердин баарын от алдырып, майларын баарын текшерип, бир май тамган баягы подозрительный эчтеке көрүнгөн жок ал жерден. Көлдүн үстүнө 2 күндөн бери теплоход чыга элек. Бир да катер чыга элек, бир да скутер чыга элек азыркы күн. Бул жөн гана ушу көлдүн үстүнө түшкөн чаң. Ысык көлдүн суусу белгисиз зат менен булганып жатышын аныктоо үчүн атайын анализ жүргүзүлөт. Бул анализдин жыйынтыгы 1-2 күндө чыгарыларын адистер айтышууда. Мирмусу Бакунова, Айбек Жумашев, Ысык көл районунан.